Мурда кийин саясатка аралашпаган Садыр Жапаров жогорку кеңешке депутат болуп келгени жөн эле креслода шалкалап отура бербей, элдин бир конкреттүү көйгөйүн чечүүнү максат кылып, кумтөр маселесинин тегерегинде ар кандай версиялар, ар түрлүү чуручуулар болуп атканда, ал өзүнчө жеке иликтөөлөрдү жасап, кумтөр боюнча ар тараптуу маалыматтарды топтоп жүрө берет. Ал эми көлдүн кулуну катары анын жүрөгүн өйгөн маселе ошол жылдары казактарга өтмөк болуп жаткан Каркыра маселеси болчу. Негизи Каркыранын талаштуу жерлери боюнча президенттер Акаев менен Назарбаев мурда эле чечишип, Каркыра аймагынын көп жерлери казак тарапка өткөн вариантына 2001-жылы эле кол коюшуп, атурсун Казакстан парламенти аны ратификациядан өткөрүп да беришип, кезекте Кыргыз парламентинин гана ратификациялоосу калган. Анан калса Каркыра боюнча Назарбаев менен кол алышып, кол койгон жылдары Акаевдин премьер-министри Курманбек Бакиев болгону тарыхта деле жазылып турат. Каркыра маселеси боюнча 2006-жылы чек ара маселелери боюнча комиссиянын башчысы Саламат Аламанов жогорку кеңешке келип, мына ушул Каркыра маселесин түшүндүрүп, картаны көргөзүп ратификациядан өткөрөрдү. Депутат Садыр Жапаров ушул кезде Акаев менен Назарбаев кол койгон вариантка түздөн-түз каршы чыгат. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атыпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Себеби алдыгы сиз көрсөтүп аткан, картада көрсөтүп аткан тоо таштын кереги жок бизге. Ал илгертен эле баары бир биздин жери болуп келген. Биздин өзүбүздүн жерде эле кайра силер мына бул казактык болчу, биз көттү деп элдин баарын алдап атасыз. Мындай булар иштеткениңизди токтотуңуз биринчиден. Экинчиден, биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чек араны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аяка. Кар басып калат да жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына бу ак жолдо кудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандайын азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Ошондуктан бул ратификацияны биз күзгүгө калтырышыбыз керек. Мына мен 1-июлда ушу каникулга чыккандайын деп бир выездной семинар кылып уюштуруп атабыз. Бүт депутаттарды мына чакырып атам, коллегаларымды. Ар бир министр силерде барышыңыз керек. Аликбек Жекшенкулов, сиз сөзсүз барып өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек экен да. Ошондон кийин гана муну ушул ратификацияны күзүндө алып келип анан добушка коелук да. 2006-жылдын июлунун башында депутат Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Ажы өзү баш болуп Каркыранын тарых таржымалын жакшы билген аксакалдарды чогултуп, Каркырага барган депутаттардын, атка минерлердин көзүнчө кайсы жер кимге караштуу болуп келгенин айтып беришет. Түптүк 80 жаштагы санжырачы Савкозбек Түлөбердиев депутаттарга мына буларды айткан. Көкөтөйдүн ашын ушу Каркырага берген. Жер деген жери кыргыздардын жери ушу болгон. Кемегесинин орду бар. Кемегелеринин орду ушу күнгө чейин бар. Тетиги көрүнүп турган тоонун алды 1000 жылкынын ою деп, мына Көкөтөйдүн ашы ошол жерде башталган. Мына бу кереге тоо, кичилекей тоо. Ошонун берки алды Жарменки бар. Бу казак кыргыз чоң базар салган. Ошол жерде казагы да бар, уйгуру да бар, кыргызы да бар, орус да болгон. Чоң Жарменки болчу, аш бузулдары болгон, усталовойлор чоң. Анан ошо кыргыздын жери бу казак анда-санда болбосо куда сөөк болуп жакындап көчүп келген. Болбосо жалаң эле кыргыздын жери болчу, сырт бети болсо бояк. Бүт боюнча кыргыз. Анан мына жолду дагы Советтер Союзу курулгандан кийин жол салынган. Казактын бу жолдо тиешеси да жок, кетмен күрөгү да тийген жок, жалаң кыргыздын күчү менен салынган. Жапаров Нуркожо Ажы карыя болсо, Кытай тарыхынан улам тастыкталып жазылган китептен Каркыранын кыргызга тиешелүү экенин далилдеген жагдайларды бириндетип окуп да берет. 1871-жылкы Русия Бейжин токтомундагы чек ара бөлүүдөн кийин Текес жылдыз бетиндеги кыргыздын бугу урулары көл бетине зордукталып көчүрүлдү. Ата мекенинен ажыраган элдин муңдап жогун жоктоп ырдаган Солтобайдын дейт, Желден урусунан. Бул эбеден го? Жетеөздөн.
Текес жылдыз менен коштошуу деген ыры буга абдан күбө дейт. Каркырага барган жоон топтун ичинде ал кездеги жогорку кеңештин төрагасы Марат Султанов дагы бар болчу. Ал да Каркыра боюнча абалды өз көзү менен көрүп, ынанып, бул маселенин акырына чыгуу керектигин айткан. Бул жерде анча-мынча жерлер туура эмес, чек бөлүнүп калган. Мисалы кыргыз менен казак дайыма дос болуп келген. Чора жолдош, тууган катнаш абдан жакын, бир туугандай. Бирок баягы нерсе болсо дагы адилеттүүлүк болуш керек да. Ошентип Каркыра маселесинде депутат Садыр Жапаров өз позициясында катуу турат. Ал эми 2007-жылы президент Курманбек Бакиев парламентте таратып жиберет. Андан кийинки парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке Ак Жол, коммунисттер, КСДП партиялар келип, мына ошолордун тышында парламент мурда Садыр Жапаров көчөрүп ратификацияланбай келген Каркыра боюнча документти казактардын пайдасына мына ошолор мыйзамдаштырып берет. 2007-жылы тилекке каршы 3-сазыктын депутаттары таркалып кетти. Мен 4-сазыкта да Ак Жол партиясы менен чогуу депутат болуп келдим. Ошол кезде Каркыра маселесинин тагдыры чечилди. 2008-жылы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров спикер болуп турган учурда Каркыра маселеси добушка коюлуп, ошол жерде көпчүлүк добуш менен Каркыра жерибиз Казакстанга берилип кетти, ратификацияланып кетти. 2008-жылы 4-сазыктын депутаттарынын арасында 10дон ашык социал-демократтардан, Ак Жол партиясынан, кала берсе коммунисттерден ысык көлдүк депутаттар бар болчу. Бирок ошолордун көпчүлүгү Каркыра маселесини ратификациялоого өз добуштарын, өз салымдарын кошту. Каркыра маселеси боюнча маалында Садыр Жапаровдун кандай позицияда турганы боюнча кеп ушундай. Деги эле депутат болуп эмнени кыйратты деген каралоолор соңку кезде күч алып, Садыр Жапаровду эзели элди ойлогон немедей кылып көрсөтүү катуулоодо.